Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Бөлүм органикалык эмес химия 9 класстар үчүн видео сабак. Бүгүнкү сиздер менен өтө турган темабыз металлдар. Күтүлүүчү натыйжалар. Менделеевдин мезгилдик системасындагы металлдар менен жалпы таанышып, металл эместердин айырмалай алышат. Металлдардын аттарын, химиялык белгилерин, ошондой эле атомдук массасын жана катар номерин үйрөнүшүп, аларды пайдаланып маселе чыгара алышат. Металлдарды жаратылышта таанып билип жана касиеттерин үйрөнүп, турмушта пайдалана алышат. Металлдар. Грек тилинен алынганда металлон жерден казып алам дегенди билдирет. Кадимки шартта электр жана жылуулук өткөрүмдүүлүгү жогору болуп, иштетүүгө ийкемдүү, металлдык жалтырактыкка жана башка касиеттерге ээ болгон жөнөкөй заттар. Мезгилдик системадагы элементтердин 80%тен ашыгы металлдык касиетке ээ. Көрүп турганыңыздай, Менделеевдин мезгилдик системасы. Биз өткөнкү сабакта өткөн темага кайрылсак, металл эместерди өткөнбүз. Мезгилдик системанын оң жагында үстүңкү бөлүгүндө жайгашса кайсылар болот эле? Булар металл эместер. Ал эми мезгилдик системанын сол жагындагы астыңкы бөлүгүндө жайгашкандар булар металлдар болот. Топтордо металлдык касиеттер күчөйт. Себеби ядролордун заряды, атомдордун радиусу чоңойот. Ал эми мезгилдерде металлдык касиет азаят, себеби атомдук радиус кичирейет. Башкача айтканда, мезгилдердин өсүшү менен металлдык касиеттер күчөйт. Ал эми группалардын өсүшү менен металл эместик касиеттер күчөйт. Мына көрүп турганыңыздай, Берлийден баштап астытка чейин диагонал сызыкта турат. Бул диагоналдын үстү металл эместер болуп эсептелет. Ал эми диагоналдын асты булар металлдар болуп эсептелет. Ал эми жарымы бөлүк башка светтер болсо, металлдын жана металл эместин ортосуна турган элемент булар башка касиет, амфитердик касиеттерди көрсөтүүчү болуп эсептелинет. Металлдардын атомдорунда сырткы энергетикалык деңгээлдеринде көбүнчө 1-ден 3-кө чейин электрону болот. Алардын атомдору чоң радиустуу болот. Металлдар атомдору металл эместердин атомдорунан айырмаланып, сырткы электрондорун оңой берет. Башкача айтканда, күчтүү калыбына келтиргичтер болуп эсептелинет. Мезгилдик системада металлдардын жайгашуусу белгилер менен көрсөтүлгөн. Эзелки убакта жана орто кылымдарда бар болгону 7 гана металл белгилүү болгон. Бул сан ошол убакта белгилүү болгон планеталардын санына ылайыкташтырылган. Күн планетасында алтын, Юпитер калай, Ай күмүш, Марс темир, Меркурий сымап, Сатурн коргошун, Венера жез. Алхимиктер планеталардын нурларынын таасири менен бул металлдар жер астында жаралат деп эсептешкен. Металлдардын табиятта кездешүүсү. Туз түрүндө, оксидтер жана сульфидтер түрүндө, эркин түрдөгү асыл металлдар. Туз түрүндөгү активдүүлөрү хлоридтер, сульфаттар, нитраттар, ортофосфаттар, карбонаттар, силикаттар. Хлоридтер жаратылышта минерал түрүндө кездешкен. Карналит, сильвинит, галит, магнийдин хлориди, барийдин хлориди жана башкалар. Сульфаттар жаратылышта минералдык түрдө гипс, ангидрит, барит, мирабалит түрүндө кездешет. Нитраттар жаратылышта нитробарит, нитрокальцит, нитриттер түрүндө кездешет. Фосфаттар апатит, вивианит, бирюза түрүндө минералдары бар. Карбонаттар бизде кадимгидей колдонгон акиташ, бор, мрамор, малахит,
минералдары, силикаттар, мускавит, амфиболит, альбит, оливин. Оксидтер жана сульфиттер түрүндө магнетит, кенатит, меланит түрүндө кездешет. Ошондой эле сульфиттер түрүндө марказит, пирит, пиратин, халькопирит түрүндө минералдары бар. Эркин түрдөгү асыл металлдар күмүш, алтын, платина сыяктуу жана башка асыл металлдар түрүндө кездешет. Металлдардын кристалдык торчолору. Төмөнкү сүрөттө көрүп тургандай, металлдардын иондорунун ортосунда кристалдык торчону пайда кылуучу бул салыштырмалуу эркин электрондор ишке ашырган байланышты биз металлдык байланыш деп атайбыз. Металлдар жөнөкөй заттар. Металлдардын кристалдык торчолорунун типтери: кубдук, көлөмдүк борборлоштурулган, грандуу борборлоштурулган, ошондой эле гексагоналдуу, тыгыз тизилген. Металлдардын физикалык касиеттери. Металлдык жаркыроо. Бардык металлдар мүнөздүү жалтырактыкка ээ болот. Бул касиет металлдардын өзүнүн бетинен жарык нурларыны жакшы чагылгандыргандыгы менен түшүндүрүлөт. Металлдар ошондой эле радио толкундарын чагылдырат. Жылуулук өткөрүмдүүлүк, электр өткөрүмдүүлүк. Металлдар электр тогун жана жылуулукту жакшы өткөрүшөт. Электр тогун жакшы өткөрүүчү жана бир кыйла оңой табыла турган металлдарга жез менен алюминий кирет. Ошондуктан аларды электр тогун өткөргүчтөр катарында колдонулушат. Ийилгичтиги жана бекемдиги. Көп металлдар ийилгич келишет. Металлдык байланыштын өзгөчөлүгү менен түшүндүрүлөт. Анткени металлдык торчодо иондор бири-бири менен түздөн-түз байланышкан эмес. Алардын айрым катарлары бири-бирине карата эркин жыла алышат. 5, 6, 7 группадагы элементтер эң морт металлдар болуп саналат. Тыгыздыгы. Негиздик металлдардын тыгыздыгы эң төмөн болот. Осмийдики эң жогору. Тыгыздыгы 5тен кем болсо, жеңил металлдар болуп эсептелет. Ал эми тыгыздыгы 5тен жогору болсо, оор металлдар болуп эсептелинет. Катуулугу боюнча металлдарды алмаз менен салыштырышат. Алмаздын катуулугу 10 деп кабыл алынган. Металлдардын өтө жумшагы бул негиздик металлдар болуп эсептелет. Өтө катуусу хром. Эң төмөнкү балкуу температурага ээ бул сымап. Ал эми эң жогорку балкуу температурасы вольфрам болуп эсептелинет. Ошондой эле толуктай кетсек, азыркы айтып кеткендей эле вольфрам эң оор эрийт, күмүш эң электр өткөрүмдүү, литий эң жеңил, алюминий эң көп тараган, цезий эң эригич, алтын эң жакшы катализатор, хром эң катуу, осмий эң оор болуп эсептелинет. Бул таблицаны көрүп турганыңыздай, литийдин оксиди жана өзүңөр калган таблицаларды башкы үлгү катары берилген. Ошол боюнча карап толтурабыз. Литийдин, калийдин, барийдин жана ошондой эле темирдин 3 валенттүү оксидин пайда кылып, таблицаны толтурабыз. Металлдардын химиялык касиеттери. Металлдар терс электрдүүлүгү жогору болгон галогендер кычкылтек жана күкүрт менен реакцияга кубаттуу киришет. Металлдардын электрохимиялык чыңалуу катары. Айрым обочолонгон атомдордун электрондорунун ажыроо энергиясы менен бирге кристалдык торчону бузууга сарпталуучу энергияны, ошондой эле иондор гидратациялануу убагында бөлүнгөн энергияны эсепке алса, анда металлдарды гидратацияланган иондорду пайда кылуу жөндөмдүүлүгүнө карата металлдардын электрохимиялык чыңалуу катары жайгаштырылган.
литийден башталып алтындан бүтөт. Мында металлдардын электрохимиялык катарында эң эле активдүү бул литий болуп эсептелинет. Литийдин ионунун радиусу натрийдин жана калийдин иондорунун радиусуна караганда кичине болуп эсептелинет. Ошондуктан литийдин жанында пайда болгон электр талаасы натрий жана калий иондорунун электр талаасына караганда бир кыйла күчтүү болот. Литий ошон үчүн биринчиде турат. Бул жерде сутекти белгилеп койгон кызыл менен карайбыз. Сутекке чейинкилер сутектен кийинкилерди бөлүп чыгара алат. Ал эми сутектен кийин турган элементтер металлдар. Сутектин мурунку жайгашкан металлдарды бөлүп чыгара албайт. Сутектен мурункулар күчтүү болуп эсептелинет. Карайбыз. Ар бир элемент өзүнөн кийин турган элементтерди сүрүп чыгара алат. Реакцияны карайбыз. Ал эми эгерде өзүнүн мурда турса, сүрүп чыгара албайт. Маселе иштейбиз. 20 грамм натрий кычкылтек менен аракеттенишип, канча грамм натрийдин гидроксиди пайда болот? Мында биз биринчи реакцияны жазабыз. Теңдейбиз. Теңдеп, берилген граммдардын үстүнө коебуз. Кийин пропорция менен чыгарабыз. Бул жерде натрийдин молекулалык массасы, натрийдин оксидинин молекулалык массасын табабыз дагы пропорция менен 20-ны 124 көбөйтүп 92 бөлүп коебуз. Ошондо 26,9 грамм натрийдин гидроксиди пайда болот. Белгилей кетсек, 20 грамм натрий кычкылтек менен аракеттенишип, 26,9 грамм натрийдин гидроксидин пайда кылат. Кийинки маселебиз 70 грамм темир жездин сульфаты менен аракеттенишкенде канча массадагы купрум бөлүнүп чыгат? Реакцияны жазабыз, купрумду бөлүп чыгарабыз. Мында массаларын жазабыз. Бул жака атомдук массаларын жазып, кайсыл белгисиз болсо ошонун үстүнө x-ти коебуз дагы. Пропорция менен 70-ти көбөйтөбүз 64кө, 56га бөлүп коебуз. 80 грамм купрум. Бүгүнкү биздин сабагыбыз ушул менен аяктады. Үйгө тапшырма. Кыргызстандын кайсыл жерлеринде белгилүү болгон металлдардын кендери бар? Кайсыл кен, кайсыл жерде жайгашкан? Ошолорду жазабыз. Айрым металлдарга калий, натрий, кальций, магний, алтын, күмүш, темир, алюминий, платина сыяктуу касиеттери жана колдонушу боюнча чакан презентация жасайбыз. Маселе. Биз иштеген маселелерге эле окшош. 55 грамм цинк туз кислотасы менен аракеттенишкенде канча массадагы сутекти бөлүп чыгарат? Реакцияны толугу менен жазайбыз. Жазып, теңдеп, массаларын коюп чыгарып коебуз. Анда саламатта калыңыздар.